Суу агызып кеткен кыргызстандык чегарачынын сөөгү Өзбекстандын аймагынан табылды. Бул тууралуу Кыргызстандын чегара кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, аскердик бөлүктө кызмат өтөп жаткан жоокер сыйгаланып, Ак булак дарыясына түшүп кеткен. Аны издөө иштерине Кыргызстан жактан да, Өзбекстан тараптан да куткаруучулар катышкан. Суунун катуу агымы жоокерди окуя болгон жерден 11 чакырым алыс агызган. Аскердин сөөгүн Өзбекстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери таап Кыргызстанга өткөрүп беришти. Ноокатта автоунаанын ээсин коркутуп тартып алууга шектүү 2 адам кармалды. Окуя 28-июлда болгондугун Ош облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Кылмышка шектүүлөр Деутико үлгүсүндөгү автоунаанын ээсин коркутуп машинасын тартып алгандыгы тууралуу кабар келип түшкөн. Алар Баткен облусунун Кызылкыя шаарынын 22 жаштагы тургунун Кызылкыядан Ноокат районунун Бел айылына жеткирип коюу үчүн жалдашкан. Бел айылына жеткенде айдоочуну бычак менен коркутуп автоунаанын документтерин сураган. Айдоочу окуя болгон жерден унаасын таштап качып кеткен. Кылмышка шектүүлөр Ноокат милициясынын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Бүгүн Чүй облустук сотунда жаңы ачылган жагдайлар боюнча укук коргоочу Азимжан Аскаровдун кылмыш иши кайра каралды. Соттук коллегия ишти карап чыгып, мурунку өкүмдү күчүндө калтырды. Аскаров жана анын жактоочулары жаңы кылмыш жаза кодексине ылайык ишти кайра кароону өтүнгөн. Бирок ишти караган соттук коллегия келтирилген жүйөлөрдү жетишсиз деп өкүмдү күчүндө калтырды. 68 жаштагы Аскаров 2010 жылдын июнь окуясында башаламандык уюштурган делинип өмүр бою эркинен ажыратылган. Ал бул күнөөнү мойнуна албай келген. Чүй облусу боюнча ажылык парызын аткаруу үчүн 817 адам Мекке жана Медина шаарларына учуп кетти. Бул туурасында муфтият билдирди. Чүй, Токмок жана Гемин хатибияты биригип 128 адам, Ысык Ата районунан 137, Кант шаарынан 110, Аламүдүн районунан 97, Сокулук районунан 129, Москва районунан 160 жана Жайыл Панфилов райондорунан биригип 56 адам Бишкек шаарындагы Манас эл аралык аэропортунан учуп кетишкен. Зыяратчыларды 16 ажы башчы коштоп кетти. Кадамжай районунда кургатылган жана жаңы бышкан мөмө жемиштер Кадамжай районунда кургатылган жана жаңы бышкан мөмө жемиштерди кайра иштетүүчү жана сактоочу борбор ачылды. Бул туурасында Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясы билдирди. Логистикалык борбор Кадамжай районунун 3 коргон айыл өкмөтүндө ачылды. Борбордо жалпы 160 тонна мөмө жемиш сактаганга мүмкүнчүлүк бар. Аны менен катар кургатылган жана жаңы бышкан мөмө жемиштерди эл аралык стандартка ылайыкташтырып иштетип, экспортко даярдоого мүмкүнчүлүк түзүлдү. Аталган борбор облустук, райондук, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнүн колдоосу жана эл аралык уюмдун жардамы менен жеке ишкер тарабынан ачылды.